Ат адамдын канаты демекчи саяпкер жана чабандес Ислам Эрлан уулу Ош областындагы ат майданда жылкыларды таптап жана чоң мелдештерге чаап келет. Камбар ата тукумунун тилин билет десек да болот. Себеби дал ушул ат майданда тапталган аргымактар байгелерге ээ болуп келишет. Бул көркөмдүү келишкен Гүлүктүн аты Кармела. Ал 3 жашта, байтал, эң чоң байгеси автоунаа жеңип алган. Быйылкы жылдын эсеби менен бир жолу чабылды. Нооруста чабылды, Кара көлдө. Алланын буйругу менен экинчи болуп калды Нооруста. Буйрса мындан кийин дагы алда байгелерге дайындап атабыз. Акырында. Ушу былтыр аксыда машина туткан результаты. Ал мелдешке көп жактан аттар келди. Таластан келди, Чүйдөн келди, Токтогулдан, Аксынын өзүнөн аттар чыгып чабылды. Ошонун арасынан уттук буйрса, утканбыз ошондо. Ушул неме менен. Күчтүү аттар келди ошондо деле. Машина байгеге өзүнүн ишенген аттарын алып келип чабат эмеспи. Бардыгы ишенген аттарын алып келип чапты. Арасынан мыкты утту. Ат чабышка барганда ар кандай случай болуп калат. Атым миң мыкты дайындалган менен чапкан бала слабый болсо, чапкан баладан завис этип калат. Ат слабый болуп калса дабыт албай каласың. Ал байгелерге айылап жылдап мээнет кылабыз. Атадан балага калган саяпкерлик өнөрдү аркалаган Ислам бул кесипти аркалап бала чагымдан жыт сиңишкен жылкыларды таптоону чечкемин дейт. Ат майданга саяпкер катары жумушка орношуп, баш оту менен гүлүктөрдү таптап калды. Гүлүктөрүнүн мүнөзүн жакшы жаттап, жакындан билип алды. Бул Кармеланын тай кезинен баштап эле өзүбүздүн өтөбүз, кулун кезинен баштап эле өзүбүз тарбиялап, өзүбүз чабып. Бунун характерлери боюнча эң жоош, мындай спокойно жүрөт тренировкасында, шаговойдо, пресскада, тренировкада спокойно алып жүрөт өзүн. Ат чабышка келгенде бул башкача. Башкача болуп калат өзгөрүп. Кандай башкача дегенде? Жалаң алда чуркап мындай топко отурбайт. Вообще алда чуркап мындай ошону жактырат. Анан баягы топ менен, аттар менен чогуу жүргөн жактырбайт бул. Алдыга кетип калат. Ошондой характерлери бар. Жумушунда, тренировкасында жоош. Аябай эле жоош. Камешнянын ичинде деле жоош. Ошондой характери бар. Адам төппөйт, иштебейт, андай характер жаман. Характери, адаттары жок. Алда мелдештерге бардык күчүбүз менен дайындап келип атабыз аттарды. 9-майга дайындап атабыз буйрса. Жалал Абад областына алып барып чабып, буйрса утабыз деп эле ниет кылып атабыз. Жакшы ниет жарымыбыз деп коет. Ниетти түз кылып, Алладан суранып, аттарыбыз аман болсун деп эле өзүбүз ичип жебей ушуларды неме кылып атабыз. Биздин убакыт кечке ушулар менен 24 саат күн-түн ушул аттар менен өтөт убактыбыз. Жаткан жерлерибиз да сарайдын ичинде. Ушулар жезин, ушуларга деп эле тапкан нерсебизди алып келип көрөбүз. Азыр бул ат майдандагы байгеге чабылып жаткан гүлүктөрдүн дээрлиги англиялык таза кандуу аттар. Бул аттар өлкөгө 200 жыл мурун Англиядан тарагандыгы айтылат. Алардын айырмасы каны күчтүү келип, ылдамдык багынтуу жагынан алдыңкы орунда турат. Бул гүлүктүн аты Розалина. Ал 2 жашта. Быйылкы жылдын эсебинен кече 2023 Нооруста чабылды буйрса. Ош областы өзүбүздө чабылып, топ байгеден 3-чү болуп калып. Буйрса июнда турецкий сезондун ачылышына дайындап атабыз буйрса. Ошого дайындап чабабыз деп атабыз. Буга деле өзүнчө бир үмүтүбүз бар буга деле. Ар бир атка үмүтүбүз ар башка биздики. Ар кандай булар азыр дайындалып турган кез булар. Эртең менен 6-та туруп тоого иштетип кетебиз, тер алып келебиз тоого. Булар аз дайын турган аттар. Мындай айтканда бычактын мийизинде турган сыяктуу да бир нерседен кылт эткенде бузула турган нерсе болуп турат. Өтө кылдатып менен мамиле кылып абайлап дайындап атабыз. Буйрса дайын эле болуп калды аттар.
Саяпкерлик кесип абдан түшүктүү. Анткени мында башка жумуштагыдай иштөө убактысы белгиленген эмес. Түн болсо түн, күн болсо күн бою жылкылар менен бирге болуп, аларды жем чөп менен шарттап, камсыздап туруш керек. Улакка чыгып жүргөн жылкыларды азыктандыруу да үйдө багылган аттардан бир топ айырмаланып турат. Буларга саат менен жем чөбүн берип турбасаң, ооруп калышы мүмкүн. Ошо эртең менен эрте 6-да туруп эле аттар суугарып, им чыгабыз, тоого им чыгабыз. Барып тренировкаларын кылып келебиз. Кылып келгенден кийин 1-2 саат ас коебуз. Тоодон тренировкадан келгенден кийин калгандарына чөп салып, чөбүн жеп бүткөндөн кийин 12-де суугарып, жемдерин беребиз баарына. Ар кайсы саат ар кандай жем жейт. Кээ арпа жеген арпа жейт, сулуу жеген сулуу жейт. Азыркы учурда дайындалып жаткан аттар сулуу жешет, а калгандары пока арпа эле жейт. Анан кечкисин дагы саат 8-те суугарып жемдерин беребиз баарына. Ошо режим ошондой режим ашпайт, убактысынан өтпөйт, убактысына жетпей калбайт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы менен. Буларды убактысынан ашырып режимди бузуп койсоң, аттар бузулат, дайындалып жаткан аттар бузулуп калат. Ошонун себептен бардык нерсени өзүнүн убагы менен карап, өзүнүн убагы менен жем чөбүн беребиз. Ушул аттардын режими деп өзүбүз ачка калып жүрөбүз. Жашоо биздики ушул ат менен да. Буну деле түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт. Чабаардын алдында ошол таза сулуу менен берип чабабыз. Сулуу жүгөрү арпага караганда жеңил жем болот. Ошол себептен чабуулардын астында сулуу беребиз. Бузулган аттар кээде кездешип калат. Аны деле режимден өткөрүп койсоң, режимге нетпей койсоң, ошол бузулуп калат. Ооруган аттар болот. Тез эле бул күлүк деген өтө назик болот улактын аттарына караганда. Бир аз сквозняк болсо деле ооруп калат. Иштетип тренировкасынан келгенден кийин жылуураак жабыш керек. Улактын аттары алар оорубайт деле. Булардын айырмачылыгы ошол, өтө назик болот, териси жука болот булардын. Буларга эң биринчиден караган адам ошо саяпкерде чувство болуш керек. Чувство болуш керек. Ар бир атка деген чувствобуз болуп туруш керек да, мындай. Ат дегенди көзүнөн билиш керек. Кандай состояниеда турат, акыбалы кандай, көзүнөн билиш керек ат деген. Ошол нерсени адам мындай чувствовать этиш керек да, жүрөгү мененчи. Кээ бир аттар бир аз маанайы жок болуп калса эле чөп жебей туруп калат. Сууну күнүмдүк ичкен суусунан азыраак ичип калат. Ошол бир аппетит жоктун айынан ошондой бизге неме берет да, мындай. Белги берип. Анан биз ошол көзүнөн карап, көздөр деле тостоюп турган көздөр башкача болуп калат, кетирейип калат сразу элечи. Аны байкайбыз да. Анан ошолдон чувствовать этип өзүбүз сразу уколдорун сайып жакшы кылабыз өзүбүз карап. Ошол жем жеп бүткөндөн кийин морковка жейт, витаминдерди жейт. Күлүктөрдүн баасы болсо орто эсеп менен 100 000 сомдон 15 000 долларга чейин деп бааланат. Күлүктөрдүн шамдык айлыгына биздин жаратылыш да себепкер болушу мүмкүн дешет ат таптаган саяпкерлер. Анткени бизде жылкыга да, адамга да пайдалуу дары чөптөрдүн бардык түрлөрү бар. Башкы машыктыруучу саяпкер Кубан Аманкулов жылкыларды машыктырууда да абдан кылдат мамиле кылуу абзел дейт. Эгерде кичинекей эле калпыстык кете турган болсо, анда ал аргымак жакшы натыйжа жарата албай калышы мүмкүн. Бу жерде ошо жалаң Россиядан келген, чет мамлекеттен келген айгырлар, бейлер бар. Ушул жерден кулундары туулуп, ошонун кулундарын азыр ошо дайындоо үстүндөбүз. Анан быйыл буюрса быйылкы сезондо эмеден ноокатка барып чабып келдик. Аламандарды 2 чоң атты алып барып чабып, биринчи, экинчиси менен аяктан келди. Андан кийин 23 февралда ушул жерден кунан чабыш болду. Ошол жерден биринчи, анан 3-чү байгелүү орунду ээледик. Андан тышкары Нооруз майрамында ушул жерде топ байге болуп,
топ байгеден ошо кунан 2 кунан кошуп ошо бирөөсү экинчи үчүнчү болду да. Анан Кара Көлгө бардык. Кара Көлдөн ал жактан аяктан 3 ат алып барганбыз. Ошо экоосу экинчи болду. Бирөө бир кунан бир аламанбыз. Ошо эко тең. Кунандан бирөө экинчи, аламандан бирөө экинчи болду. Анан азыркы учурда ошо 9 май алдыда улуу жеңиш күнүнө арналган ошо Жалал атты ат чабыш болот экен, чоң майрам. Ошол жерге дайынданып атабыз. Буюрса ошол жака чабабыз. Андан тышкары ошо аттардын дайындаган сырлары эми ошо аттарды биринчи баягы экстрер деп коебуз. Эмесине формасына карайбыз, линиясына, ата тегине карайбыз. Андан тышкары эмесин, буту ашын, ошо кандай туяктары, кандай түзүлүштөрү туура болуп, ошолордун баарын бир сыйра карап алып, анан кийин бага баштайбыз. Витаминдеп, жакшы кылып багып, чучук жилигин толтуруп, жакшынакай кылып, анан кийин үйрөтүп акырын дайындап баштайбыз да. Көбүнчө ошо кечки үстө башталат негизи тренировкалары. Жаңы дайындап баштаган аттарды анан кыш менен кар кечирип, тоолорго, түскө иштетебиз. Көбүнчө кышында тоого иштейбиз, кар кечиребиз. Анан ошо кар кетип күн жылып баштаганда ошо түзгө түшөбүз. Түзгө түшүп, ушу куруктарга иштетип, дыхание деп коебуз, дыханияга иштетебиз, ходко иштейбиз. Ошол бара-бара аттар өздөрү дайын болуп, кичине окшош башташат. Анан акырын ошо сынактарга кошуп, сынап чаап, ошондой. Күлүктөрдү таптоодон тышкары бул ат майданда асыл тукумдарды көбөйтүүнүн аракетин көрүшөт. Айгырды бир нече жыл баккандыктан анын баласын да бир көрүштөн эле таанып алабыз дешет. Анткени булар деле адам сымал бири-бирине окшош келет. Бирок мындан түшкөн оң кулундун баары эле атасына окшошо бербейт. Анткени кулундун мыкты күлүк болушуна энесинин да салымы чоң. Эгерде атасы да энеси да мыкты болсо, анда күлүк да мыкты болуп, баардыгы чыгаарына шек жок болот. Андыктан аларды сатып алууда да ата-энесин сүрүштүрүп анан тандайсың дешет саапкерлер. Аттан да зависит этет да. Аттар өзү характерный аттар болот. Мындай чыдамкай аттар болот, мындай өжөр аттар болот. Ошолор баа өздөрү способный болот. Ошого жараша иш алып бара берсең, өздөрү эле дайын болот да аттар. Мындай окшошуп, жеңил сагада жеңилдик түзүп берет негизичи. Күлүк аттар ошондой болот. Кээ бир аттар бар эми кыйнайт алар. Алар менен дагы мындай мээнет кылып, шашпай иштейсиң. Өзгөчөлүктөр эми барстык эле мындай карап келгенде жалпы жонунан окшош эле болот дайындаган. Анан кичине анча-мынча сырлары бар. Эми аларды ар кимдики ар кандай да сырлары. Пландарыбыз буюрса эми быйыл ошо чет мамлекеттен быйыл ошол жактан туулуп өскөн, ошол жактан алып келип, жалаң эле производитель эмес, матка эмес, ошо Россиядан ойлонуп атабыз. Ошол жактан алып келип чыгарып көрсөкпү депчи. Өзүбүздүн берден туудурбай, ошол жактан туулган импорттарды алып келип бир чыгарып көрсөкпү деген ниет кылып атабыз күзүнө буюрса. Анан кийин эми бир аңгыларап бизге неге дегенде алыска чуркашат аттар, анан ошого ыңгайлаштырылып, ошо аңгылараптардан ойлонуп атабыз да алып келип, ошону чыгарып көрсөкпү деп. Буюрса күзүндө алып келебиз. Мындай күлүктөрдү таптап жакшы максаттарды коюп жатышканы жакшы. Ошол эле кезде Оштогу ат майданда оңдоого муктаж болууда. Аны айтпай кетпесек болбойт. Жетекчи Талгат Арзыбаев ат майданы бир гана ат оюндары менен гана чектелбей, комплекстүү бардык тарабынан өнүгүү зарылдыгын айтып келет. Бул биздин Төлөкөн ат майданы 1984-жылы курулган экен. Курулуп, капитальный немеге жумушка берилип, андан бери иштеп келген. 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгы өткөндө ошондо бир капитальный ремонт болгон экен. Ошондон бери мына иштеп келатат. Одан 23 жылдан бери эч кандай ремонт боло элек. Эми буйруса мына алдыда жакшы жаңылыктар, пландар бар. Буйруса мамлекет тарабынан каржыланып 31 август Кыргыз мамлекет эгемендүүлүгүнө карата Насир Нисановдун 80 жылына карата бир чоң иш-чара өткөнү пландап атабыз. Буйруса акча бөлүнүп, ошонун алдында 31 августка бүтүрүп жаңы ишке берилет деп турабыз. Бул жерде биздин өзүбүздүн мамлекеттин балансында 20 баш атыбыз бар. Анын 4-өсү таза кандуу чистокровный ат, англис тукуму деп коебуз. Былтыр бизге 2022-жылы буйрук келип, сандан сапатка өтүү максатында буйрукта келип, приказга келип, ошолордун негизинде таза кандуу англис жылкыларын Россия жергесинен алып келип, буйруса өндүрө баштадык.
буюрса алдыңкы келечектеги жакшы мындай иш чараларга ушу мамлекеттин атынан да катышканга жетишебиз буюрса. Ат майданын оңдоп, заманбап шарттарын жакшыртуу үчүн атайын долбоор даярдалган. Ал 1 бөлүк же 2 бөлүк, 3 бөлүк болобу, аны убакыт көрсөтөт деген жетекчилик атайын сметасын көрсөтүп, тиешелүү жетекчилерге кайрылып келүүдө. Эми буюрса мына алдыдагы биздин биринчилеп планыбыз азыр мына оңдоо түзөөдөн өткөзүп алыш. Аны оңдоо түзөөдөн өткөзгөндөн кийин буюрса биз мындай мамлекеттер деңгээлде биз жакшы ат оюндарын уюштурайлы деп турабыз. Себеби жанагындай тотализатор деп коет, ошо Өзбекстан, Казакстан, биякта неме Тажикстандан бери чакырып, международный немеде өткөзгөнгө баары даярданып атабыз. Азыр буюрса 31 августка чейин оңдоо түзөөдөн өтүп калсак, күзгө маал ошо иштерди баштайбыз деп турабыз. Илгери Толубай сынчы аттын дүбүрдүн укканда эле кандай аргымак келе жатканын билип койчу дешет. Азыркы саяпкерлер да ата бабабыздын өнөрүн улап, мыкты, күчтүү күлүктөрдү алдыга чыгарууда. Демек, кыргыз күлүктөрү дагы дала ийгиликтерди багындырышат деп үмүт артып туралы.